Кыргызстанда кезексиз шайлоо бир жагынан пандемия, экинчи жагынан саясий жана экономикалык кризис курчуп турган убакта өтүп жатат. 10 январга белгиленген президенттик шайлоо менен биргеликте мамлекеттик башкаруу формасы дагы референдумда белгиленген. Ал жактан сиз өзүңүздүн добушуңузду президенттик башкарууга же болбосо парламенттик башкарууга ошондой эле баарына каршы деп берсеңиз болот. Мындан туп-туура 10 жыл мурун парламенттик башкаруу жолун тандаган Кыргызстан эми бул жолдун тууралыгынан шектенип, кайрадан референдумда президенттик башкарууга кайтуу сунушун элдин элегинен өткөргөнү жатат. Жогорку кеңештин 5 жана 6 чакырылышынын депутаты Дастан Бекешев тарабынан түзүлгөн 10 кишиден турган группа парламенттик башкаруу формасын колдоп, үгүт иштерин жүргүзүп жатканын билдирген арыз менен Борбордук шайлоо комиссиясына катталган. 29 жыл ичинде бизде парламенттик республика болгон эмес. Парламенттик республикада премьер-министр ал ким боло алат? Ал партиянын лидери, көбүрөөк добушту алган, парламенттик шайлоодо уткан, ал өзү жоопкерчиликти алып, премьер-министр болуп, команданы түзөт. Өзү программаны жазат, бирок аны көзөмөлдөөчү орган парламент болот. Парламентаризм бул эки сөздүн айырмасы бар. Парламентаризм бул башкаруу формасы. Парламент президенттик формадагы болсо дагы, хан болсо дагы парламент сөзсүз болот, бирок анын деңгээли өтө төмөн болуп калат да. Юрист, коомдук активист Таттыбүбү Эргешбаева конституциялык референдумга каршы чыккандардын бири. Ал өз сөзүндө бир канча юристтер жана активисттер биригип, конституцияны өзгөртүүгө каршы иш-аракеттерди көрүп жатышкандыгын айтты. Бүгүнкү күндө эмнени айта кетиш керек? Бизде Кыргызстанда 4 октябрда болгон мамлекеттик төңкөрүш, мамлекеттик деңгээлде төңкөрүш, бунун алгачкы себеби ошол көп 30% активдүү катышуучулардын, шайлоочулардын активдүү депутаттары, мындай депутат өкүлдөрү парламентке кирбей калышты. Ошонун жыйынтыгында бизде мамлекетте төңкөрүш болду. Кырдаал абалда мамлекет бүгүнкү күндө иштеп жаткан конституцияда толугу менен аралаш системасы боюнча мына биздин жамаат аналитика кылдык дагы аны өзүнүн официалдуу баракчаларга киргиздик. Ал жерде биз эмнени айтып атабыз? Толугу менен 30 жыл мамлекет эч бир учурда бир күн дагы парламенттик система менен жашабады. Ошондуктан бүгүнкү күндө президент институтунун жана Жогорку кеңеш институтунун, андан сырткары өкмөт институтунун толугу менен иш чараларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Бир гана аларга туруктуулук, толук легитимдүүлүк керек. Анан шайлоо аркылуу келип туруп иш чараларды, экономикалык, социалдык суроолорду чечкенге толугу менен мүмкүнчүлүктөрү бар. Анда бул эмнеге алып келет? Бүгүнкү күндө биз мыйзамдын толук, мыйзамсыз болгон процедураларды тастыктайбыз. Андан сырткары сунушталган бардык долбоорлор жана кылынган кыймыл-аракеттер конституциялык референдум боюнча жокко чыгарылсын. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан конституция иштеп турсун, өз мөөнөтү келсин, бийлик толугу менен даяр болсун. Ошондо гана конституциялык референдумду өткөрүүгө болот деген ушундай бир жалпы көрүнүш да. Президенттик башкаруу жолун колдогондор борбордук аянтта флешмоб өткөрүштү. Алар парламенттик башкарууга караганда президенттик башкаруу жолу тез жана ыкчам маселелерди чечүүгө эффективдүү дешет. Бүгүнкү иш-чаранын максаты жакында боло турган 10 январдагы референдумга президенттик республика болсун деген үгүт иштерин жүргүзүп жатабыз. Флешмобдун максаты ошо президенттик республика болсун деген түшүнүктү элге жеткизип, элге таратып, ошол менен дальше Кыргызстандагы башка региондорго жетсин деген максат. Флешмобдун программасында биринчи өзүнүн бир аудиозапись бар, Кыргызстан деген Омардын жакшыры бар, ошонун фонунда тартылган биз референдумга, биз референдум үчүн, биз президенттик республика үчүн деген слоганыбыз бар. Ошол кетет. Анын артынан артта тизилип турган балдар 100 чакты бала чогулду окшойт. Ошол балдар хором ошол эле слоганды кайра кайталашат, орусча, кыргызча. Анан тайквандист балдар келди. Алар кичине бир 5 минуттук өздөрүнүн приемдорун көрсөтүп выступление кылышат. Андан кийин артта көрүп турган машиналар марш кылып, эски аянтчаны айланып, жаңы аянтчага чыгып бир айланып келишет.
Эми президенттик башкаруунун формасы парламент өзүн көрсөттү го. Кыргызстан кандай негизи, Кыргызстан кандай уникалдуу өлкө. И элдери дагы кыргыз эли уникалдуу. Ушундай ынтымактуу. Пандемия болду жакында эле. Парламент өзүн көрсөттү го. Баардыгы качып эле кетип калышты аягында. Эч ким эчтеке жооп берген жок. Эл кырылып атат, эмне болуп атат? Эл өзүн көтөрүп, өзү бакты элчи. Мындай айтканда. Карантинде жаттык. Бир жардам болгон жок. Депутаттар ар кайсын сүйлөшөт, биз кыйын дейт, портфель тараткандан башка эчтеке билбейт. Жоопкерчиликти эч ким алган жок. Пандемия учурунда баары каникулга кетип калды. Референдум үчүн. Биз президенттик республика үчүн. Эскерте кетсек, Кыргызстанда эгемендикти алгандан бери 9 референдум болгон. Сиз кайсыл башкаруу формасын тандайсыз? Комментарийге жазыңыз. Айпери Шенкулова, Санжар Андагулов, Бишкек шаары, Бизон Медиа.